Кыргыз эл жазуучусу Самсак Станалиевдин «Чагылгандын көз жашы» аттуу романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Академия кечесинин жаралыш тагдыры мындай эле. Ал бир канча ирет пландаштырылып, тиешелүү жерлер менен акылдашылып, алдын ала макулдашылып дегендей иштер жүргүзүлүп бүткөндөн кийин гана театрга коюлган. Так айтканда уруксаат алынган. Анын айрым бөлүмдөрү шартка жараша сахнага чыкпай калган. Кээси абалкы ойлонулгандан башкача болуп өзгөргөн. Айтор 1931 жылдын 4-декабры күнү эл агартуу комиссариятынын өзүнүн бир канча жолку жыйынынан кийин бул боюнча атайын токтом кабыл алынат. Оюн Кыргыз мамлекеттик улут театрынын 1932 жылдагы негизги милдети катары каралып, артисттердин санын 50 адамга жеткирүү керектигин туура деп табат. Ал убакта театрда бар болгону 23 гана артист иштеп турган. Студиядагылардан 10, балдар театрынан жана башка мектептерден 10 адам алуу жагы белгиленип, калган орундарга эл өнөрпоздорунан чакыруу жагы макулдашылган. Осмонкул, Шаршен, Адамкалыйлар кабыл алынып, жерлерден Карамолдо, Мураталы, Калык, Молдобасан, Алымкул жана Сталин районундагы Темир, Болот элинен таанылып келаткан Ыбрайым кызы деген жаш талант чакырылган. Ушундай иштерден улам атайын актёрдук окуулар уюштурулган. Академия кечесинин маани маңызы түшүндүрүлгөн. Экинчиден, ошол кезде театр ишин кескин жандандыруу максатында агартуу эл комиссариятынын алдында драматургдардын кеңешмеси өткөрүлүп, пьеса жазуу иши талаптагыдай болбой жаткандыгы айтылып, жаңы чыгармаларды жаратуу зарылдыгы белгиленген. Ушундан көп узабай эле Кыр ап менен Кыргыз мамлекеттик улут театрынын кошмо жыйналышы өткөрүлдү. Анда чыгармачылык байланышты жакшыртуу маселеси каралып, азыркы абалдагы иш канааттандырарлык эмес экени белгиленип, Академия кечеси биздин чыгармачылык биримдигибиздин кемчилин толтура турган драма болору айтылган. Айтор ушундай иштерден улам бир топ демилгелер көтөрүлүп, драмалык чыгармаларды жаратуу, аны сахнага алып чыгуу, элге жеткирүү, айыл эмгекчилерин маданий жактан тейлөө маселеси учурдагы зарыл иш иретинде алдыга милдет катары коюлган. Ошол талап милдеттин башталышы Академия кечеси болот, иш уланат деп белгилешкен. Улут театрынын 1932 жылдагы планында белгиленгендей, ушул жыл ичинде 96 жолу оюн коюлмак. Мунун өзү а кездеги абалда деги эле мурда болбогондой, эч мүмкүн эместей иш болчу. Бирок ушундай демилге көтөрүп чыгышты. Ошо демилгеде айына чоң маселе козгогон бир пьесаны даярдоо, сахнага алып чыгуу жагы да белгиленген эле. Бул оюндардын канчасы айыл жеринде, канчасы шаарда, өндүрүштүн өзүндө, кызматчылар арасында, окуу жайларда коюлаары да такталып чыккан. Ушундай иштерден улам ошол 1931 жылдын 24-декабры күнү Кыргыз мамлекеттик улут театрынын жалпы коллективинин жыйналышы болгонда, анда жанагы жаңы демилге пландар жактырылып, 1932 жылдын 15 январына чакырылган партиянын облустук пленумуна карата коммунисттик демилге менен ар бир күнү 9 сааттан иштеп, Академия кечесин даярдап бүтүү милдети кабыл алынган. Алар өздөрүн эпкиндүүлөр аташкан, пленумдун катышуучуларына оюн тартуулоону негизги милдет санашкан. Бул иш-аракеттер бир караганда кандайдыр бир мезгилдин талабындай көрүнгөнү менен, анда партиялык иш-чара менен камкордуктун негизинен жаралган чыгармачыл шыктануу, изденүүнүн ишеними, эрдикке карай тайманбай бет алуу өңдүү касиеттердин жандануусу бар эле. Чыгармачылык эрдик жаралып, адабият менен искусствонун ширилишкен жеринен рухий байлыктын жаңычыл көрүнүшү ачыкка чыкканы турган. Ушул тарыхый башталыш Академия кечесинин тагдырына туш келген. Ушул тарыхый башталыш деген идея Касымдын канча бир күндөн берки чыгармачылык кайгысы менен кубанычы эле. Бул чыгарма алдын ала болжолдонгон планга караганда 3 негизги кечеден туруп, 3 негизги доорду камтымак. Академиялык 3 кече, 3 доор деп жазып айтып жүрүшкөнү да ушундан улам эле. Ушуга жараша оюнда 3 күн удаасы менен көрсөтүлмөк.
Биринчи кечеде мындан 8-9 кылым мурунку мезгил Манас доору көрсөтүлмөк. Экинчи кече феодализм менен капитализм доорунун бири-бирине болгон өтмө катыштыгын камтымак. Үчүнчүсүндө болсо Октябрь революциясы, анын жеңиши, жаңы турмуш, айтор азыркы заман окуялары чагылдырылмак. Оюндун негизги максаты кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолундагы урунттуу учурларды чагылдыруу болмок. Ушул максат мүддөөлөрдү баяндаган Арийне Академия кечесинин планын билдирген макала да Кызыл Кыргызстандын 1932 жылдагы 7-санына жарыяланды. Аны Шарип Көкөнов ырааты менен түшүндүрүп жазып чыккан. Ал боюнча Академия кечесинин программасы мындай эле. Биринчи кече, биринчи пролог. Манас Байманаптын тап куралы. Экинчи Манас, үчүнчү селкинчек, төртүнчү ак мөөр, бешинчи той, алтынчы музыка бөлүмү. Экинчи кече биринчи эски бийлердин тобу съезди. Экинчи Шабдан, үчүнчү Баатыркан, төртүнчү кедей турмушу, бешинчи түрмө, падыша заманындагы, алтынчы музыка бөлүмү. Үчүнчү кече биринчи Түрк маршы, экинчи Алаш Ордо маршы, үчүнчү Жумушчу маршы, төртүнчү жаңы чарба саясат кези, улутчулдардын чыгармалары, бешинчи Кыр ап, алтынчы Жаңы журтчулук деген 3 көшөгөлүү оюн китеби. Бул чыгармалардын көбүн Касым өзү жазган. Жазгандар көп эле болгон. Жарабай калгандары болду. Шартка туура келбегени чыкты. Айтор иргелип отуруп, Шарип Көкөнов менен Турдакун Сопиев бирден 2 пьесага автор болушкан. Айталы, биринчи кеченин 4-чү номери кийин айтылып кеткендей ак мөөр Шарип Көкөновдун калеминен жаралган эле. Анын бул теманы жазып калышынын өзүнчө тарых таржымасы бар. Бул жөнүндө башка убакта сөз болоор. Ал деген Шариптин тагдыр турмушуна байланышкан иш эмеспи? Даярдык бүткөн соң Касымдар партконференциянын делегаттарын, обкомдун бюро мүчөлөрүнүн бүт баардыгын, маданият менен адабият адамдарын, илим-билим жагындагыларды чакырышкан. Оюн адегенде ошолорго коюлган. Спектакль башталардын алдында Академия кечесинин автору жана бул идеянын ээси, аны ишке ашырган демилгечи катары Касым 1 саатка жакын сөз сүйлөп, оюндун максат милдетин, саясий тарыхый мааниси жөнүндө кенен түшүнүк берген. Ар бир кечинин оюндары негизги жана музыкалык, адабий бөлүмдөр менен коштолоруна, алар жалпысынан бир чыгарма саналарына, анда кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолу айтылаарына токтолгон. Анда деле ушул адамдар болчу. Бүт баардыгы кубана куттукташкан. Тарыхый адабий жаңылык экен деп, оюндан кийин чакан талкуу да өткөрүшкөн. Эми анын бири жок. Ошондо жетине албай куттукташкандар отурушат. Андагы сөздүн, андагы кубаныч чачыраткан көздүн бири жок. Бүт баардыгы башкача. Муңайым да эмес. Кандайдыр бир чоочун, сус, муздак, айтор жалтайланба жат көз караш. Балким алар өздөрүнөн өздөрү коркуп турушкандыр. Жок, өзүнөн өзү коркуп турушкандай го. Касым ошондо жолдо келе жатып ушуларды ойлогон. Зээн кейбес, көңүл ирбесиш бекен. Зээни кейип, көңүлү чөгүп, көз көрбөс жайды самаган. Адам жаралгандан кийин ар көз ирмем сайын адам болсом экен деп жашайт тура. Ошон үчүн адам болуунун баардык азабы менен тозогун баштан кечирип, жашоонун жер көтөргүс жүгүн мойнуна алат экен. Баарынан кыйын иш ушул. Жаралуу, жандын шыбагасы, өлүү пенденин актык иши. Алар Теңирдин айтканы менен келет да бир күнү кетет. Кайгынын ордун кайгы же кубаныч, балким унутуу басат. Өмүр дегениң ошентип өтө берет. Бирде жалын, бирде топон суу каптагандай болгон бул дүйнөңдүн турганы турган. Анда сен адам болсом экен деп жан сабаш турмуш өтөйсүң. Аны туйган туят, туйбаганы чырактай жанган чындыктын тилин кесип, көзүнө кара кийиз жабат да колунан келгенин жасайт. Ошон үчүн тирүү, жалган, өлүм ак аталып келатпайбы? Мына,
Касым канча күн бою күйүп, канча түн бою түтөп отуруп жазгандары өзүнүн атын чыгармак түгүл, өзүнө кайра жоо куралы болуп, өзүн эл арасынан, эмгегин жер үстүнөн жок кылганы жатат. Ок өтпөгөн кара ташты тил жарат деген ушул. Ооба, куштун кош канаты бар эле. Эми минтип бири сынып, бири калбай экөө тең тыптыйпыл болгону турат. Кокус бири бир күнү асыл жанды кыйнаса, экинчиси эс кыйнаган андай маалда тирек болуп береби дечү эле андай да болбоду. Экөө тең эки көзүнө сайылган ысырыктын тикени болуп, карегин көзөп, чечекейин жарып жаш агызды. Жүрөгүн тешип кан тамызды. Экөөнү тең Касымга кас душман кылып пайдаланышты. Күндүзү күндүн, түнкүсүн түндүн асабасын түшүрбөй, түйшүк тартып иштеген иши мына ушундай болду. Муну ким күтүптүр? Мындай болорун ким оюна алыптыр? Ошентип 1933 жылдын жазы анын жазмышына жалын чачып, айда жүзгө арамдыктын көөсүн, күндөй жүзгө күйүт берген каратакты салган окуялар менен өтүп жатты. Кургабай аккан көз жаштан Кудайым качан кутултат деп, ажайып бейпил дүйнөсүн ажыдарга алдырып койдумбу деп жүргөн кезде ага кеңеш айтчулар чогулду. Бири: аалы менен жараш, сеники чын, сен биринчи акынсың, мени кечир дегин, деди. Мезгил өтсүн, булар унутулсун, анан калган акырындан ордоруна келер, антпесең болбойт, деди. Экинчилери: ортого киши салыш керек, мүмкүн Токчоро жараар, деп чыгышты. Ошондо Осмонкул: жараарын жарайт, бирок аалы тиле алабы? Бул маселеге тиешеси жок, күнөө пүнөөсү болбогон таза киши керек. Аны ташы жогору кулап, күнү күү чалып турган чагы Хасан Жээнбаевди же Баял Исакеевдин өзүн ортого салалы, деди. Өзүңчү, деди Сыдык Карачев билинбей сөзгө аралашып. Өзүң эле бүт көрсөң боло, Касымды билбейм. Мен жадап да жүдөп да бүттүм. Тыныш алычы. Мага ким душман, ким дос экенин биле албай да калдым. Башым маң. Мени да бюродо карамак болушканбы, айтор бир жолу кара тизмеге кирип чыгыптырмын. Төрөкул Айтматов болбогондо барбы энемди эне сайдан издемек экенмин. Ушуну токтоткулачы. Ким жеңгиси келсе ошол жеңди, мен жеңилдим. Суранарым, эл душманы деген балени жабыштырбайлычы. Эмне десе эле эл душманы, улутчул, байманапчыл, пантүркизм идеясы демей. Сыдык буулуга сүйлөдү. Кайран Сыдык эркин тоону эрки менен чыгарып, далайлардын сынына толгон, кундуздай кара чачын артка сылай тарап, каалап алган жары Токтоканды колтуктай басып, орусча, татарча ырларды катары менен төгүп турган мырза Сыдык азыр жок. 4-5 жылдан берки сын, чогулушка салмай жорук, анын баштагысынан бир аз муңайым көргөзүп, алдан эдендер тынчсыздандырып, айтар оюнан тайсалдатып салгандай. Менин жолум Касым менен биригип кетип жатат. Окуу китептерине менин да тиешем бар экен. Баялыга баралы да, айтар сөз өзүңдө калды дейли. Мамилеси бар, бизди да туура түшүнөт. Токчорону укканы менен өзүнүн пикиринен кайтпай коет. Аалыны көндүрө турган ушул Баялы катуу да айтат, акырын да айтат. Айтканынын акырына чыкмайын өзү да тынбайт, деди Касым. Ушундай күндөрдүн биринде партиянын Кыргыз облустук комитетинин биринчи секретари Шахрай менен бетме-бет сүйлөшүүгө шарт түзүлдү. Чечимди аткарыш үчүн бир топ аракеттерди жасап жатканын айтты да. Иштеген адамдан ката кетет экен. Александр Осипович, бирок ошол жаңылыштыктар менен калган эмгегим жокко чыгарылбаса жакшы болот эле. Атайын комиссия түзөлү, алар оңдогондорумду карап чыгышсын. Эмгек деген эмгек экен. Канча убакыт, канча күч кетти. Сизден суранарым, ушул маселени чечип бериңиз. Токумбаевдин дооматтарында эске алайын, калемдеш катары чогуу иштешкенге даярмын. Жарашканга аракет кылайын. Бул көрүнүш акыры жакшылык менен бүтпөйт. Мен эле эмес, менден кийин башкаларына да кезек келер, мүмкүн аалынын өзүнө да жетет. Терең түшүнбөй жатабыз. Мезгил азыр кынсыз кылыч болгон кез. Туура, Касым Тыныстанович. Сизди түшүнүп турам. Бул кырдаал сизге эле эмес, жалпы облустун партиялык турмушуна да оорчулук жаратып жатат. Терс таасирин тийгизүүдө. Абал жакшырмайынча биз да тынчыбайбыз. Колдой турган сунушуңуз бар экен. Туура кыласыз. Партиялык тазалоо бүтүп кетсе, анан өз ордубузга келербиз. Жеңиш үчүн жоготууга да барыш керек. Аныңыз чын. А бирок кабыл алынган чечимди буза албайбыз. Башкасын иштей бериңиз. Аларга да кайрылууга убакыт келер бир кезде.
Бул ишти кайра кароо зарыл болсо жогору жактан гана башталат. Азырынча текшерүүгө барбай туралы. Ошондо Касым Аалы Токонбаев менен ушул маселе боюнча сүйлөшүүгө даярмын, бирок ал кандай кабыл алар экен деген оюн билдирген. Жакшы болот деген биринчи. Эгер биз жактан жардам кеңеш болсо ар дайыма даярбыз. Мени менен сүйлөшөм десе мен да даярмын. Шахрайдын оюна бир маселе кылт эткен. Кокус Аалы менен бул иш боюнча сүйлөшсө, ага да ушинтип айтуу керектигин, эки тарап өздөрүнчө жарашмайын ортого түшүүгө болбой тургандыгын эстеген. Анткени анын артында Ташкенди мындай кой, Москва деген бар эле. Правда гезити өзүнүн бир темасын, учурдун урунтуу маселеси аталган жаңы проблеманы дал ушул Тыныстановдон, анын илимий жана адабий ишмердигинен таап жаткан. Басма сөз аралашкан, ал атайын иликтөөгө алган жерден сак болбосо, бир күнү сазайын көрүп, азабын тартып калышы мүмкүн. Ошондуктан ортого түшмөй, жаатташкандарды жараштырмай деген сөздүн залалы эртеби кечпи өзүнө тийип калышы ыктымал эле. Анын үстүнө бул маселеге биротоло шымалана чечинип алып, баш оту менен киришкен. Күйсөм күлүм, өлсөм сөөгүм калат деп көшөрүп алган Токонбаевди көндүрүш да оңой эмес. Ал тагдырын байлап, таалайын арнап койду. Макул, ал көндү дейли. Айткан шартка кол берип, акылга келсин. Анан иш тынчыган кезде Правда дагы жазып чыксачы. Балким абалын оңдогон соң Касым сөзүн баштасачы. Анда кантет? Бу Шахрай жалгыз болуп жалдырап кимге барып муңун айта алат? Ошондо Аалы жазбайбы? Кызыл Кыргызстан эмес, туп-туура Правдага жазбайбы болгону болгондой? Айтканын айткандай чегелеп туруп, чечекейин чеч кыла сүрөттөп бербейби? Антиш Аалынын колунан келет. Босого маңдай, боору таш, бекемдиги болоттой ой мүнөз күткөн калемгерден муну күтсө болот. Өткөндөгү бюродо Исакеевди эмне кылды? Ким да болбосун ошентмек. Ар ким баштын кайгысын, жалгыз жандын азабын азантайын, капсалаң коогадан алыс болоюн деп жашайт да. Ал болбосо башкасы, учурду күтүп жаткан чагарак куйрук чаяандай болгон дагы бирөө чыгаары бышык. Бул экөөнүн атаандаштыгынын акыры жамандык менен бүтөт. Касымда да күнөө бар. Эмне кылат, анын жыйнагы жараксыз деп чыгардыбы? Болду, окугандар окуй берсин. Өзү жараксыз дейби, жаратпайбы жаратпасын. Колуна алып окубай койсун. Ар ким өзүнүн пикирин чындык катары көргөзөм деп жатып ушуга келишти да. Өрт чыкпаш керек эле. Өрт чыккандан кийин бир нерсе күйүш керек да. Буту колу барлары мындайда качып кутулушат. Тамыры бар, жерге желек болуп сайылгандар жер көтөргөн тагдырды кошо тартышат. Бирок алар жер эмес да. Бир жери күйгөн менен башка жагы аман калат. Жабыр тартканы айыгат, ал өрттөнүп кетпейт. А калганы кызыл жалындын боз күлүнө айланат. Жерге тең келиш кайдан? Сууда, ташта күйөт. Күйгөн ошол, таш жарылат, суу бууга айланат. Александр Осипович Шахрай ушуларды ойлогон. Касым аны кайдан билсин? Бирөөнүн көөнүндө эмне бар экенин башка бирөөнүн туяр күчү жок эмеспи? Касым ошондой болгон. Анан ортого Баяалы түшкөн. Түз айтып, ителги тебишке, ит кабышка салбай, алыкесине адегенде жан тартып, жайкап жүрүп, анан гана тамырын кармаган. Жазасын алсын, каталыгын жаза менен актасын. Мен анын керт башына, адамдыгына асылганым жок. Иштеген ишине, партиянын саясатына каршы жүргүзгөн үгүтүнө гана. Анын туура эмес экенине гана өз оюмду билдирип жатам. Эгер менин оюм туура эмес болсо, анда жазаны мага бергиле. Партиянын мүчөсү катары, актык ишти башымдан жогору койгон коммунист катары кандай гана жаза болбосун кабыл аламын. Анткени мен коммунистмин, деген. Көктүгүңө салба, Алыке. Иштин оңунан чыгалы. Шербото Баатырды тартпай, Токонбайды тартып калган окшойсуң. Баатыр киши көктө болот, шаарда болот. Айкөл ак көңүл да болот эмеспи? Баатыр ошондой болот. Бирок ак көңүл ээрчиме болбойт, Баяке. Сиз айткандай Баатыр боло албайм го. Бир жолу болуп бергиниң. Баатыр киши бир төрөлүп, бир өлөт. Кайра-кайра төрөлүп, кайра-кайра каза боло берчү Баатыр дагы Баатырбы? Ак көңүл, ээрчиме адам ошондой болот. Өлгөнү менен төрөлгөнүн жан билбейт. Баатырдын бир жолку ээрчимелиги элин жоого чаптырат. Өзүнүн башын душманына алдырат. Өзүң бил, деген Баяалы. Анда жай гана. Өзүң бил, сени мажбурлай албаймын. Мен бирөөнүн шыкагы менен кайрылып жаткан жерим жок.
өзүмдүн ак тилегим, жолдошчулугум, башкача ойлобо, кийин айткан деген жоксуңар деп өккө кагыш болбосун деп айтып жатканым. Улутчулдугум мойнуна алып жатабы? Ошого айткыла. Ишти ошол баштаган. Мен ага ушинтип ыр жаз, ушинтип окуу китебин, пьеса жаз деп колуна калем, кагаз карматыптырмынбы? Жок, өзү жазган. Мен ага болгону каталыгын айтып, оңолсун дедим. Жамандык каалаганым жок. Оозеки айтып жүрүптүр го. Каталыгым бар. Алаш Ордодо болгонмун, жаңылыш жазганмын деп. Ошондо досторуна эмес, элге, партияга ачык айтып чыксын. Эл эмне десе, партия кандай караса мен ошого кошулам. Мен партия менен эл үчүн иштеген адаммын. Ал жагы болот. Александр Осиповичке да айтыптыр. Убактысы келди. Эгер сен жасаган кадамга Касым каршы турса, анда каалаганыңды жаса. Биз да сенден кем турбайбыз. Макул болсоң, Касым менен өзүм сүйлөшөм. Аны өзүм макул кыламын. Баатыр киши душманына ишенбегендей, мен жолдош Тыныстановго ишене албаймын. Буга чейинкиси жетип калды. Жолдош Тыныстанов жоопкерчиликти билбейт, демагог. Окуу китептери түшүнүүгө оор, татаал. Мен ушуга нааразымын, эл ушуга нааразы. Ойлонуп көр, Алыке, адам эмеспизби? Мен сунуш менен эскертүү иретинде эмес, көңүлүмдөгү ойду ак ниетимден айтып жатамын. Көңүлүң макул таап калса, Алыке, Каскеге шарт коелу. Макул кылдырабыз. Макул болбойбу, өзүнөн көрсүн. Эртеңки күнү ал да бизге өкүнбөгөндөй болсун. Макулбу? Кандай дейсиң? Ойлонгонун ойлоном, бирок кысташмай жок. Жолдош Тыныстанов Александр Осиповичке эмне дептир? Эмне демегеле? Бюронун чечимин Москва кабыл алганын, контролдукту күчөтүү керектигин белгилегенин Касымга айтыптыр. Ошондо ал бюро белгилеген иш-чараларды аткарам дептир. Башка кандай сөз болмок? Анда башка жол издеп жүргөн го. Сокурга чырактын кереги эмне? Керең үчүн коңгуроо жок эмеспи? Ошондой. Экөө тең күлүп коштошту. Баялы андан жообун качан алам, качан коем деп тактабады. Көңүлүнө салдым, азырынча өзү каалагандай болсунчу. Калганын көрө жатарбыз, деди. Алыны терең ой басты. Баялыдан эмне үчүн мындай сөз чыкты? Эмне үчүн Касымды макулдатабыз деди деп ойлонду. Бюронун чечиминин аткарылышын күтүү туруу керек. Аны правда унутпайт, правда контролдойт, правданы карап туруш керек, деди да сары күрөң чачын сылай-сылай отура кетти. Күтө туруш керек. Тыныстанов тыбырчылай баштаган экен. Бычак мизин сезе баштаганы да, сезет, сезбей да коебу. Адам эмес, малдагы мууздаларын туюп, муун жөнү калчылдаганча тыбырчылайт эмеспи? Жан деген ошондой таттуу жаралган тура, деди өзүнө өзү. Анан жанагы Карачевке эмне жок? Кадырлашкан Касымы жаңы маданият жолундагы Сатыбалды Нааматовдун макаласын басып, пантүркизм идеясы бар. Пролетариат адабиятынын негизги сыры менен мүдөөлөрүнө тааныштыгы начар. Ошондо батка камалынган бутун кайрадан тарта албай жатат, деп байлар адабиятынын өкүлү деген жарлыкты тактырбады беле? Байманап адабиятынын кол баласы болуп жүрүп, өгөй атасы тактан тайганда таалай издеп татарча жазгандарын пролетариат адабияты санап, карышкыр ичик жамынып, жалчылардын жаңы турмушун жазып жатам дегенинен ким ишенет? Таптаймашы адабиятта жаңы башталды. Пролетариат адабияты өзүнүн ураанын чакыргандарды так билиш керек. А эски адабият менен жаңы адабиятты кура албайбыз. Кой менен карышкыр бир короодо жашамакпы? Жашай албайт. Адабият жат идеядан, байманап таламын талашкандардан, анын ырын ырдап, муңун муңдап ичтен кайрыгандардан тазаланышы керек. Унчукпаганы менен сыдык да бар. Оюнду баштай элек. Өз бетин өзү ачсын, акыл болсо. Пролетариат адабияты качан, кайсы чыгармадан, кантип башталат деген маселени тактоо керек. Тарыхка жазуу керек. Байманап адабиятынын гезит журналдары жат идеология катары жабылган. Булар ошонун калдыктары, тиши да, тили да ошол буржуазиячыл басма сөздө чыккан. Бөрү баласы ит болорбу? Ит эмес, булар короого кирип кой болгусу келишет. Убукеев Касым жөнүндө эски замандагы гүлүн социализмге жулдуруп ийип, таш кучактап томсоруп, ырдай албай калды деп туура жазган. Социализм идеологиясынан байманаптардын иттеринен үргөн угулбаш керек. Анын өз булбулдары бар. Коммунисттердин ырлары жаңырып турушу зарыл. Социализм багында карга менен кузгонго орун жок. Ушундай. Мен өз көз карашымдан кайтпаймын. Биздин үйдө биздин күү гана чертилет. Таптаймашы жаңы гана башталды. Гүлүк күйүкпөйт.
жарым жолго чуркап барып байге алган гүлүк гүлүк эмес. Ал жер да жол да тандабайт. Марага жетип, максатын адал аткарып, андан кийин байге алат. Тулпардын туягы ошондо гана кумардан чыгып эс алат. Эти кызып куш сымал эми гана көзгө илешпей чуркаарына келген тулпарды жарым жолдон жанын кыйнап токтотконду ким сүйсүн? Канжыгага баш байлап, көкөргө кызыл кан куюп, адабият деген жерден, идеология майданынан кездешебиз. Кан кайнаган казанга ким түшөрүн дал ошондо көрөбүз. Съездин деңгээлинде тирешип, бюронун жалынында отуруп сүйлөшөбүз. Анан гана бел чечип, жылаң аяк, жылаң баш отуруп, тырмактан тер чыкканча чай ичебиз. Азыр убакыт жок. Каргага көз берсе, каш сураптыр кылбаш керек. Бирден жетилеп көгөнчө тизишибиз зарыл. Жанагы бучук Сыдыкка эмне жок дейм да. Эркин тоону мен чыгаргам. Мен биринчи прозачымын дейт имиш. Эркин тоону өкмөт менен партия чыгарган. Сыдык Байманап адабиятынын акыркы жалбырагы. Шамал болсо учуруп кетпейин деп калчылдап араң турат да биринчимин дейт. Биринчини эмне кылат экен? Эптеп күнүн көрүп, күнөөсү мойнуна албайбы? Же көмөгү менен кошо көмүлгөнү жүргөн эмеби? Муну катуураак силкилдетип коюш керек эле. Ошондо ал башынан эмне өткөнүн, кимдер менен кайда, кантип жүргөнүн, кандай иш кылганын билип калмак. Октябрдын алгачкы калемгери ошол Карачев бекен же башка бекен? Эки дүйнө эсинен чыгарбай турганы болот эле. Жок, жол алыс. Тайгак кечүү үстүндөгү таймаш тик ашуудан кездешип тирешмей али алды да. Күтө туруу керек. Күү али чертиле элек. Ал ушул ойлордун бешигинде термелип, өзү менен өзү кеңешип жүрдү. Башкаларынын да башы маң. Кызыл тебете издегендер, аны ушул кийсе жарашат деп маселе көтөргөндөр да бар. Айтор адабият мына эми жаңыдан гана калыптанып келаткан кезде аны саясатка аралаштырып, бийлик бешигине бөлүп, каймак майга буламык жасап сунгандар көбөйдү. Кайсынысы саясат, кайсынысы адабият экенин таанып болбос бул учурда атак издегендердин кызыкчылыгы жазма маданиятты экиге бөлүп кетти. Пролетариат адабияты дегенди саясаттын тотукушу кылып алып чыгышты. Партия өз катарларынан улутчулдар менен эл душмандарын таап, аларды кайра жаралбас кылып тазалап жаткан жан койбос абал адабияттарында орун алды. Көркөм сөздүн көңүл жазар дүйнөсү кан каңырсып калды. Кыскасы Байманап адабияты деген кайдагы бир түшкө кирбес түшүнүктү таап, жок нерсени жолдон чугуп бар кылып, анан аларды акырындан тазалай башташты. Ачынында булар партиянын жолу менен баратабыз деген бийлик оозун караган белимчилер эле. Касым бул абалга түшүнгөн. Тазалоо деген бийлик күчүнүн өзүнчө бир өзгөчөлөнгөн саясаты экени көзү жеткен соң, жүрөгүнө батпай калган чындыгынан убактылуу болсо да баш тартып калган. Таймаштан таалай таппасын билген соң, буга чейинки каталыктарын моюнга алып, тажрыйба менен саясий түшүнүктүн жоктугунан кеткен жаңылыштык экен деп, мындан ары андай адашууга барбасын айта баштаган. Кырды бычак кырды алды минтип жумшартпаса да болбойт эле. Антпегенде эмне кылмак? Жазуу сызуу дегенден адабий таасир таалим алмак турсун, жазма казына жайын билип биле элек кезинде Касым кагаздагынын баарын адабият көргөн, жазгандын баарын жазуучу көргөн. Эки дайраны кечип, экөөнөн тең суу ичкен. Анысы чын. Мунусу мындай максат көздөгөн, тигиниси тигиндей деген адам жок эле. Эски чыгармаларды окуса, элдики деп туюнчу. Жаңысына жолукса, жаңы замандыкы дечү. А заман менен элдин эки тарап болорунан да кайдан билиптир. Казак, татар тилиндеги чыгармаларды окуй берип, элдин өткөнү менен азыркысын салыштырып, чын эле бир заман болгон экен дечү. Ал заман кайсы заман, кандай аталат, эмне деген саясат заңы бар эле, аны чыны билчү эмес. Чыгарма менен тарыхка, элдин жашоо турмушуна саясат аралашып, анын туура же туура эмес экенине ошол баа берерин, жакшы жаманын ошол ылгаарын ал анда кайдан түшүнсүн? Элдикин элге жазып бериш керек, өткөнүн өлтүрбөй алып калыш зарыл деген жан тартуунун азабынан ушундай болуп отурат. Ооба, мыкты дешти. Ооба, мыктыларын жазганын жаны сабап окуду. Классикалык чыгарма деп жаалашты. Аны ичер ашынан артык санап үйрөнүп чыкты. Ал алаш ордобу, же улутчулдукпу? Балким буржуазиялык көз караштагыдыр. Айтор анысына караган эмес. Карамак кайда?
аны мурда кийин угуп көрбөсө же ал кудай урган эл безери кейиптенген эмең кыргыздардын турмушунда болбосо, Айтор ушунун баардыгына кейиди. Кейгенде алар жанагы жазганына жагымдуу таасир тартуулап, чыгармачылыгына чыныгы көрөнгө болуп турган көркөм дүйнө көз көрүүнө карегине капилет түшкөн каратак болгонуна, пролетариат адабиятына жагымсыз жат көрүнүш саналганына кейиди. Кайгырган менен не кылмак? Колунан келишинче, акылы жетишинче иштин жагдайын түшүндүрдү. Кылт эткендин баарын кылыч мисине сала берсек, кыргыздын ыры да, жомогу да, эпосу да, жадегенде жай сүйлөөргө сөзү да жок калат. Ар нерсени ошол жаратылыш мезгилине, тарыхый дооруна жараша карайлы. Өткөндүн баарын бүгүнкү талапка жооп бербейт деп бүлгүнгө учуратпайлы. Анте берсе кулактан кирип бой эргиткен элдик мурасыбыздан кол жууп калабыз. Азыркы жазылгандан башканы окуба да, ырдаба десек, ооздон оозго өтүп жашап келаткан мурасыбызды муунтуп салган болобуз. Айтылып жүрүп, бизге жеткен өмүрүнө балта чаап алабыз. Маркстик, лениндик принциптин негизинде талдап, ылгап, элге жеткирели деп да көрдү. Ырас дешет. Ушинтпесек болобу? Тарыхы жок эл болобу дешет. Дешкенде да жан дили менен айтышат. Демилгечи болом же колдойм. Маселени эртерээк койгула, адистерди тарткыла, дейт кайра сени шаштырып. Анан кара жанды карчуруп жатып жасайсың. Баягылар чечебизин айтып чечиле сүйүнүшөт. Сүйүнүшкөндө да өзүнүн иши бүткөндөй сүйүнүшөт. Сүйүнгөнү курусун, алардын баары маселе чечкенге келгенде эле сагызган сактыгына байланып, бирөө бир саясий сөз чыгара койсо, ошону байкап, кимдир бирөө айтар бекен деп турган киши болуп чыга келишет. Болбосо такыр билбеген, көрбөгөн киши болуп дулдуюп тура беришет. Чечкендер ушубу. Ушинтип жүрүп, Касым баарын өзүнө чегергиси бар. Анысы туурабы, туура эмеспи иши жок. Колуна тийгенде эле аты калсын манаска кылып турат. Мындан оң жыйынтык чыгарыш керек деген жемеге калды. Андан да кызыгы 1924 жылга чейинки басма жазманын баары маданияты менен тарыхы байлардыкы. Ошолордун таламдарын талашкан. Жазма маданият эркин тоодон гана башталат. Калгандары токтом менен жок кылынган. Алаш ордочул, панисламизм идеясын үгүттөгөн улутчул буржуазиялык идеологиянын куралы болгон. Андай басма сөздө иштегендер да эскичили ураанда болгон деген маңдайга камчы кеземе пикирге да караманча нааразы болуп жүрдү. Жазганыңа жата калып жабышып, айтканыңа ач күсөндөй асылып, койнуңдан чыгып колуңду байлап жиберишет. Саясий жактан кыраакы болуп кыргыйдай тийип, чакчагайдай чакчайып, сагызган сымал шакылыктап турганын көрүп, күйбөгөн жериң күл болуп кетет. Өзөктөн чыккан өрт жаман, өзүңдөн чыккан жат жаман деген ушул да. Бир көзүң бир көзүңө жоо болуп, таанышыңдын саламы өмүрдү сураар доо болуп турган заманда сен мен дешип серпишкенден пайда жок. Майдай сүттөй мамиле керек. Кыл чайнаган кырдаал кырды ашса, анан акырындан акылдын күнү келер. Ошондо көрөрбүз. Маңдайга жазылганы болор деп жанга тынчтык тиледи. Майдасына да, чоңуна да кайыл болду. Күнөөнүн баарын укту. Атасы кулак болуп караганда куурады. Агайын тууган, эли журту суракка алына баштады. Эми айылдан да, бүт баарынан ажырап, бул ааламда жалгыз калган. Жараткандын жазасы менен жакындарынан айрылып, басар жери, батар эли калбаган адам болуп ажалга өзү барабы? Кеңирсиген кең дүйнө жалгыз ага тар болуп, керезин айтар бир адамга зар болуп, өз кепинин өзү камдап, өз сөөгүн өзү коёбу? Койсо кайда коет? Кантип коет? Ким жоктойт? Азазыйнатына ким турат? Асыл башына акыр заман түшүп, айнектей көзүн кыямат кайым соолутабы? Тирүү болуп элде жок, өлүү болуп көрдө жок, көргөндүн көзүнө түшпөй, билгендин эсине келбей, жашагам десе эч ким билбей калабы? Ушундай күндөрдүн биринде Касым аалы менен бетме бет сүйлөштү. Болсо болор, болбосо анысын көрөрмүн. Ырас күнөө менден кеткен болсо, мен басып барышым керек деди. Макул десе да, макул дебесе да колумду бердим. Калганын Кудайдан көрдүм деп барган. Ойлогондон башкача чыкты. Теке бир мамиле жасап, теке сүзүш кеп айтпады.
Кеч болсо да түшүнгөнүңө ырахмат. Ката кимден кетпейт, сөз кимге жетпейт. Мындан ары ката кетпесин деген тилек, арамзалык жок. Сенин акыбалыңды түшүнөм. Башкача болууга аракет кыл, колуңдан келет. Баягы аалы жок. Боор ооруганы да, акыл айтканы да, көңүл толгогону да бар. Бирок аларда кандайдыр бир кайдыгерликтин күүсү алыстан жаңырып тургансыды. Кудай уруп, анысы таптакыр тааныш эместей сезилип жатты. Касым канткен менен кексе болуп калган. Адамдын оюн сөзүнөн да, көзүнөн да эмес, өңүнөн, мамилесинен да эмес, үнүнөн сезип, ошо туйгусун турпатынан чыгарбай жүрө берчү. Азыр да ошентти. Андан көп нерселерди күттү эле, андай болгон жок. Жөн иш боюнча сүйлөшүп жаткандай гана таасирде турду. Чынында ал аалыдан тагдырдын ишин сүйлөшкөнү келген. Ушунчалык чоң маселени, Кызыл Кыргызстандан Правдага чейин дуу болуп чыккан маселени ушунчалык жөн нерсе катары, күндөлүк иш катары санаганына таң калды. Токонбаевдин Жалаң Академия кечеси жөнүндө жазган бакандай 3 макаласы жөнүндө, Жазуучулар союзунда, партиялык жыйындарда, дагы башка жерлерде айтылган, чогулуштарда жасалган докладтарда белгиленген ой-пикирлер туурасында туталана талашабыз го деген. Андай болбоду. Мен өз жолума түштүм. Бюродогу сунуштарды аткарбасам болбойт. Көп ойлондум. Өзүмдү өзүм талдап, таразалап чыктым. Маданият менен илим үчүн башкача иштейин деп жатам. Негизинен сенин пикирлериңди эске алдым деди да, мындан кийин сен да мага капа болбогун. Жаатташпайлы, бири-бирибизди чукушуп жаман көрүнбөйлү. Өткөн өттү, кеткен кетти болсун. Аларга өкүнбөйлү дейин деп барып токтоп калды. Ушинтсе жадырап жайнап күлүп, "Касыке, сен да мага таарынба. Буга чейин кайда жүрдүң эле деп кучактай калабы деп колуң сунабы" деген. Алыкесинин антчүдөй түрү жок. Сары жолбор сүрдөнгөн буу чунактын жинне тийип албайын. Алдынан өттүм, калганын өзү билер, маанайга жараша иш кылайын деди. Ошентти да жалпы жазуучулук иш жөнүндө сүйлөшүп, анын чыгармачылыгынын 10 жылдыгына байланыштуу кеп козгоп кетти. Сүйлөшүп бүткөнбүз. Май айына белгиленген. Мен көңүлдөнгөн деле жок элем. Обкомго сунуш киргизишиптир, уюштуруу комитети. Уккам. Билет турбайсыңбы? Билем, жоомарт жолугуп айткан. Ушундай иш кылалы деп чечтик. Кандай дейсиз? Деп сурайт. Эң жакшы демилге экен, колдоймун дегем. Негизги демилгечи ошол. Пролетариат акынынын чыгармачылыгынын 10 жылдыгы белгилениш керек, деп маселе көтөрүп жүрөт. Жоомарт жаш, бирок уюштуруу ишине келгенде кыйын окшоду. Добул баско, төгүлүп турган талант. Ленинчил жаштан анын сен жөнүндөгү макаласын окудум. Ырындай төгүп жазчудай түрү бар экен. Жарык дүйнөгө мезгилинде келген талант. Талантты таптабаса, гүлгаттай бакпаса болобу? Болбосо Тыныстановдай тынып калат. Жок, андай эмес. Борбордук аткаруу комитетинен токтом даярдалып калды деп уктум эле. Ошондой болуптур. Мен маани эле берген эмесмин. Атайын чогулуш өткөрөбүз деп жатат. Сага окшогон илимдүүлөр сүйлөйт окшойт, талдайт окшойт. Биз кайдан? Ката сүйлөп алып пролетариат акынын капа кылып алабыз го. Жок, сүйлөгөндөргө жол ачык. Анда жакшы экен. Даярдык жетишсе көрөрбүз, деди Касым жай гана. Жол ачык дегенине караганда 10 жылдыгына да кыр аптын уруксааты берилет окшобойбу? Манаптар менен байлардын адабиятында жүргөндөр чакырылбайт, кейиптенет, деди ичинен. Ошол бойдон кош айтышкан. Буга чейин ушу азыр да ортодо эч нерсе болбогондой макул эмесе дешкен. Аалынын тоюна карата камылга катуу болду. Атайын токтом чыкты. ВКПБ Кыргыз обкомунун, Борбордук аткаруу комитетинин президиумунун, Кыргызстан кеңеш жазуучуларынын уюштуруу комитетинин жана башка уюмдарынын куттуктоолору, окурмандардын каттары, Айтор Кызыл Кыргызстан гезитинин ошол 1933 жылдын 6 июнундагы бир саны бүтүндөй Токонбаевдин 10 жылдык адабият тоюнун салтанатына арналды. Ошол куттуктоолордун арасында Касымдын да куттуктоосу бар эле. Көңүлүнө кир сактабай, ичинен башка ойлонбой куттуктаган.
Адабият майдандагы анын ордун белгилеп, жаңы жазма өнөрүбүздөгү жол башы, пролетариаттын алгачкы акыны экенин айтып куттуктаган. Кара жаным калса болду деген Касым анын тунгуч акындыгына басым жасаган. Эмнеге антты экен? Анысын өзү да билбейт. Бирок ушундай пикир керек. Ушуну мен айтышым зарыл. Азыр айтпасам анан качан айтамын деген. Ыңгайы келип турганда оозумдун желин аягандай болбойун деп ойлогон. Бир чети муну өзүнө өзү өчөшүп, буга чейин бүт эмгеги көз алдында көгүлтүр түтүн чыгарып күйүп жатканын, күйгөндө да Касымдын өзү кошо чыркырап күйүп жатканын элестетип жазган. Бирок өкүнгөн эмес. Өзөккө түшүп, өлөр өлбөс үн чыгарып сыздаган өкүнүчүнөн, өлсө дагы тирилсе да ошол капилет келген өлүмдөй болгон арманын айта албай, өзүнөн өзү өксүбөстөй туюлуп, өч алгандай жеңилдеген. Үстүнөн бир күнөөнү жер көтөрүп бере алгыс, Кудай укса кечиргис, урпакка жетсе унуткус, уудан бүтүп, улут жүзүн кубарткан Кытай кектей күнөөнү алып салгандай болду. Өткөн өмүр чагылган сымал бир жарк этип, асман жердин ортосун бириктире дүңгүрөп алып, анан кайра жарык да жок, күркүрөгөн үн да жок. Бу жалгандан жалт өчкөн от менен өзү кошо жоголуп, кулундай туйлап, улактай ойногон жүрөгүнө эчен мезгил эңсеп тилеп жетпей келген бейпилин бергендей болду. Ушуну каалады беле. Каалаган эмес, каалабаса да кара жанын качанкы бир касындай санап, жазыксыз жаргак кулакты жаздыкка жакшы тийгизбей, жазганга жанын берип, кулча куурап, жетимдердей жалдырап, бөйрөгүн сууруп, бөрү тоют күн көрүп иштеген ишинен мына мынтип чымчып алар күкүм калбай күйүп жатканын, күйгөндө да эт жүрөгү эликтин күзүндөй балбылдап, кошо күйүп турганын, негедир ушул азыр жанындай көрдү. Негедир тамыр сыздатып, тарамыш түйүп ыйлаткан, таштан бүтүп, мерездиктен жаралган тагдырдан так кутулдум деди. Башы кылыч мизинде, көкүрөгү найза учунда калган өмүрдөн, таңдайга тикен, кареке кылкан сайылып, тил туурадан кесилип турган турмуштан өтүп кеттим деди. О, кең дүйнө, таалайы тайып, бактысы качкан адамга кенендигиң учук өтпөс тар беле. Ошо аалыга куттуктоо жазгандын алдында дагы бир окуя болгон. Ооба, окуя дегенчелик иш эле. Анткени аны билгендер гана күткөн. Бирок аларда кандай болоорун ар кандай божомолдошкон. Советская Киргизия гезитине Касым Тыныстановдун «Мой путь, мое творчество, мое лицо» деген макаласы жарыяланып, кыргыз интеллигенциясынын арасында уу-дуу кеп болгон. Тагдыр деген ушу да. Таймашып жүрүп, эки башка элдешпеген көз караш менен кармашып жүрүп, акыры бул экөөнүн жазмышындагы карама-каршы окуя бири-бирин ээрчип, бири-бирин коштой келгенин кара. Эгиз талдай айкалышкан бул көрүнүш далайдын башын катырды. Айрымдар ушинтип тынчытчы десе, кээси атай ушу юбилейди күтүп жүрдүң беле. Башка күнү деле баш ийсең болот эле да. Токонбаевдин тоюнда тизе бүгүп, куруңду моюнга салганың кандай ия дешти. Ал бир чети ушундай учурга туш келгенине аалынын тою пролетариат акынынын гана салтанаты эмес, чындыкты жеңгендердин да юбилейи экенине, бул ишти ушундай кабыл алышына ичинен сүйүнүп да, күйүнүп да отурду. Өткөн иш өткөн болсо да, өчкөн от өчкөн делсе да, канткен менен аты бар эмеспи? Ошонусу Касымдын ичин тызылдатып, туз куйгандай ачыштырып жатты. Бир туруп өзүн өзү жоготуп алгансып моңкулдап алат да, бир туруп куундай кууган бир балээден кутулганына кубанып кетет. Жоготуу дегендин, акыл эмгегинен тирүүлөй ажырап калуу дегендин азабы менен азасы оңой олтоң иш бекен. Баскан жолуң, жасаган ишиң, өткөн өмүрүң жок дегендик азап кайгы да. Буга чейин жашаган эмессиң дегендик, тирүүлөй өлтүрүү да. Тирүүлөй өлүп кайра башка болуп жаралуунун азабы менен кыйноосундай дил тозогу бу дүйнөдө жок чыгар. Маңкурт болуп жалдырап, нес киши болуп аңгырап жашаганды жаратканы жандуунун башына сала көрбөсүн. Касым ошол дил азабын тымызын тартып жүргөндө,
Аалынын 10 жылдык адабият тою дуу болуп өттү. Анын ырлары асмандан ак кар болуп шаарга жаап, жазгандары жараткандын сөзүндөй жанга жетип, канга сиңип турду. Той демекчи, тою да тоо жаңыртып өттү. Өткөндө да Дзержинский бульварындагы кадимки Каракозовдун ашканасы аталган шаң салтанат сайран курчу уюткулуу жайда өттү. Бул кыргыз адабияты менен маданиятындагы эң алгачкы юбилей эле. Бул кыргыз адабияты менен маданияты ошондон ушул кезге дейре кайра такыр көрө элек да уга элек 10 жылдык чыгармачылык деген юбилей эле. Ал тарыхта ошонусу менен кайталанбай калды. Дал ушул тойго аралаш Касымдын «Баскан жолум, менин чыгармачылыгым, менин жүзүм» деген макаласы орусча, кыргызча жарыяланды. Бу өзүнүн кемчилигин өзү сындап чыккан макаласында ал каректин нурун ыйлатып кагазга түшкөн, жүрөктүн сөзү болуп ак баракка жазылган академия кечесине кайрадан ботоюн издеген боз инген сымал кайрылды. Кулунун жоктоп куураган кула бээ болуп кишенип алды. Ошондо ал көңүлүнүн түпкүрүндө суурулбастан кала берген, тагдырынын арманындай зыркырап сыздап турган бир чындыктын акыркы тамырын жулуп алгандай болду. Чыгарманын тарыхый 3 мезгилди камтыган 3 максаты бар экенин, анын маани мазмунуна токтолуп мындай деп жазган эле. Биринчи, таптык күрөштөгү эң маанилүү курал катары искусствого материалисттик көз караштын чындыгын көркөм формада чагылдыруу жана форманын, демек мазмундун өндүрүштүк мамилелерге көз каранды экенин көркөм сөз өнөрү аркылуу көрсөтүү. Экинчи, ойдогудай кейип-кеш бирде чыкпаса да, кыргыз коомчулугуна өз тарыхындагы таптык күрөштүн өнүгүшүнүн урунтуу учурлары менен эмгекчилерди тааныштыруу. Үчүнчү, социализм үчүн болгон күрөштөгү пролетариат искусствосу эмгекчилердин негизги куралы экендигини элге жеткирүү. Бул кечелер адабий тарыхый жана негизинен фольклордук материалдарга таянып, жалпысынан тарыхый 3 мезгилди камтыган эле. Феодализмди, соода капитализмин, социализмди, көрүнүп тургандай, алдына коюлган максат милдети боюнча да, камтыган мезгили менен көлөмү боюнча да өтө зор болчу. Ушуну жазды. Жазарын жазып дагы бир мертебе жеңилдеп, дагы бир мертебе ички бугун чыгарып алгандай болду. Деги эмнеси болсо да парт чечимди аткарды. Ойдо жок окуя башталган соң сыдыкты ой басып калган. Эмне болуп кетти деп ал Касымдын үйүнө келген. Ал азыр ошону эстеди. Экөө отуруп алышып, жанагы бюро, секретариат, пленум, конференция дегендердин бүт баарын айтып чыгышкан. Ооба, ошондо ал кара чачын кадимкисиндей суулап тарап, буудай жүз өңүнө жарашкан саймалуу тик жака ак жибек көйнөк кийип, эркин тоонун жоопту секретари кезиндей болуп жасанып түзөнүп алыптыр. Сөздөрү тамаша менен башталды. Ой, кайдан келатасың жасанып алып? Тойдон? Кайдагы тойдон? Мен сени эркин тоого кайра жоопту секретарь болуп калган экен десем, Касым күлдү. Сыдык бош келчүбү мындайда? Туура эле таптың Касыке. Той дегеним ошол жакта болчу. Кызыл Кыргызстанда той болуп жатат. Тыныстановду сойдук. Туусун түшүрүп багынттык. Жеңиш биздики деп той берип жатышат. Эркин тоо дегениң да чын. Сенин макалаңды чыгарып келатам. Окуй электирсиң. Кайдан окумак элең? Багынган адам үйүнөн чыга албай калат эмеспи деп гезитти алып, уйгур кыздарын сүйүп үйлөнгөн бажа дос элек көңүл айтып кетейин деп келдим. Түшүндүм сага, түшүндүм. Болду, бучугум, деди Касым шашкалактай. Түшүнө элексиң, башыңды жерге салбай кое тур. Мен Константин Кузьмич Юдахин досуңа жолуктум. Эң туура жол, дейт. Касым акылдуулук кылып жатат. Ошенткени оң деп мени жооткотот. Анан мен ага айттым. Костя, Касым экөөң кое тургула. Сөз чогултуп жүрүп жүрөгүңөр түшүп бүткөн экен. Силер менен сөз чогулткан тиги Тойчунов деле жүрөт го. Накта байдын тукуму ошо. Жанагы сатып алды Нааматов деген эме, дедим. Силердин ай десе ляппай деп турарыңарды билип, анан сес көрсөтүп коркутуп жатат да.
Силер корксоңор эле башкалардын башын алып ийишет бекен. Шашпагыла, мен аларга багынбаймын, жалгыз кармашам. Эли байдын мукайын кошуп албасам, десем, аныңды кой Сыдык, сактаганды Кудайым сактайм дептир. Аларга теңелбе, тилимди алып кой, деп жалдырайт. Болбой койдум да баса бердим. Артымдан чакыргандан бардым. Костяны билесиң го, Норма менен жүргөн жан эмеспи, 100 грамм алып берди. Болбосо кече күнү эле келмекмин. Костя катуу сыйлаган го. Жок, Норма менен жүрөт деп жатпаймынбы? 100 грамм куйдурат, анан айттым. Эй, Костя, мен 100 грамм гана ичкендей манаптын мырза чыкма тукуму эмесмин. Мен кедейдин баласымын. Жетим жүрүп табылганын табылгандай, жогун жоктой ичип көнгөн адаммын. Экинчиден, эркин тоонун бир эле санын чыгарып, андан кийинкисин башка бирөөгө өткөрүп берген эмесмин, дедим. Десем эле күлүп ийди. Жакшы айтыпсың. Жакшы айтам да. Анан дагы бирди куйдурду. Анан дагы минттим. Мен бирин ичкенде сен экинчисин алып келип коюп турасың, дедим. Ал түшүнбөй калыптыр. Эмне үчүн деп сурайт. Сен эртең эле элге айтып чыгасың. Карачев байдын манаптын тукуму экен. Текшериш үчүн арак алып бердим эле, мырзаланып 100 грамм гана ичти дейсиң. Анан мени каматып саласың. Ошон үчүн тегимди билдирбеш үчүн, пролетариат ичиш үчүн акырына дейре иче берем, десем ыкшып калыптыр. Колундагы папиросун алдым да чегип салдым. Кузьмичиң аны дагы билген жок. Анан Сыдык маселенин кабыргасынан койду. Баягыда Сатыбалды Нааматовдун макаласын басканда мени байчыл жазуучу кылдыңар эле, кийинчерээк күнөө көбөйгөндө айтчумду айтып чыгайын десем болбой койдуң эле, сен да менин каталыгымды көргөндөрдүн бирисиң, деп таарынычын бүт айтты. Түпкө жетер дүпөйл Дарттай бул иштен коркуп да, тажап да бүткөнүн түгөл баяндап, ошондой эле сенин жазганыңа, Оозеке айтканыңа кошулуп, Тыныстанов жана башка жолдоштор туура айтып жатышат. Каталыгымды түшүндүм, оң жолго түштүм дейин десем айтылды, бүттү да, өзүңчө иштей бер дебедиңби? Кийин обкомдун деңгээлинде сөз болгондо да сенден кеңеш сурасам, иш менен далилдеш керек, иштей бер дедиң. Сенин иштегениң кайсы? Академия кечесиби? Же сенин жүзүңбү? Деп жарга камады. Сыдык сүйлөчү эмес. Сүйлөсө да көңүлү сүйгөн адамына сүйлөчү. Андай кезде аны токтотуп көр. Осмонкулду бир жолу сен обкомдун секретари болсоң, мен эркин тоонун секретарымын, дегенде эл таң калган. Таң кала тургандай айткан. Тигил Осокесинин оозунан байчыл жазуучу деген сөз чыгып кеткенде, Карачевдин каары чыгып, камалып жүрчү Каражини кармап ошенткен. Анын үстүнө ал экөөнүн ортосунан мышык түгүл кумурска өтө алчу эмес. Ынак эле, урматташкан дос эле. Осмонкул эркин тоого 2 жолу редактор болгондо Сыдык ошол жерде жоопту секретарь эле. Биз келе берет экенбиз, кете да берет экенбиз. Бу сен гана козголбойт окшойсуң, дегенде Сыдык адатынча папиросун тартып, жер үстүндө суу менен тоо гана жылбайт окшоду. Көрүнгөн жерге көчүрө бергидей мен эмне? Өрүктүн көчөтү белем. Жел жүрсө эле делбектеп учуп бергенде күзгү камгак экенби? Мен деген Сыдык Карачевмин. Эркин тоонун секретарымын. Эркин тоонун тоосумун, деп тамашалаган. Бучукта кеп бар. Мунун билгенин бирөө жарым өздөштүрсө жакшы болот эле. Көп отуруп калды. Башка жака жылдырбасак чирип кетип жүрбөсүн. Ойлонолчу, деген анысы да жай гана. Андай болсо гана Правда Востокага кетейин, деп күлгөн. Кетиши мүмкүн, Осмонкул ойлоно калган. Ушу сенин колуңдан аякта иштеш келет. Чын эле бир күнү кетип калбагын тамашалайм. Сыдык Бучук, сен жок болсоң эркин тоону ким чыгарат? Чылпагын алабыз деп көзүбүздү чукугандай болбойлу, деген. Ошол обкомдун секретарына тайманбай кол салган Сыдык ушул. Жоро жолдошторунун арасында кадыры күч. Орус, татар, казак чыгармаларын өзү жазгандай билет. Көкүрөгү тунук, жатка ыр айтса, бирде казак, бирде орус, бирде кыргыз, бирде татар болуп жиберет. 3-4 тилде эркин сүйлөйт, жаза да билет. Окуп алсаң болот эле. Окуп келген сага үйрөтүп жатсам, сен окуган окуунун эмнесин окуйун? Сендей болуп келейинби, деп тамашалайт да турат. Эмне дейсиң? Окубаса да өз айткандай окугандардан көптү билет. Турмуш институтун бүткөнмүн. Абдыкадыр Орозобеков аксакал 3 жылдыгын, мен 7 жылдыгын бүтүргөм. Кыргыздардан бизден башка эч ким деле ал тараптан окуган жок. Окуш үчүн билим керек, билим үчүн баш керек.
Бизден башкалары ошол башы жеткен жерден окуп жатышат. Биз окуган окууну кийин окушат да, деп койчу. Ушундай болду, Сыдык. Мен да жадап бүттүм, деди да көчөгө ээрчитип чыкты. Болгонун бүт айтып, аргасы кетип, айла амалы түгөнгөн соң түтөп күйүп отуруп, ушул чечимге келгенин, баарын алсын, кара башым аман калсын деп кайгыга батканын айтты. Ичимде эмне кайгы санаа бар экенин эч ким билбейт. Сыртымдан унчукпай жүрсөм эле, эл бул Касымдын ок өтпөгөн тону барго, деги эле эч нерсемди тоготпойт. Бир билгени бар, болбосо тирүү угуп көрүп басып жүрө алгыс сөздөр айтылып жатат. Бул болсо унчукпайт деп ойлойт. Кантип унчукпай коеюн? Унчуктум. Унчукканда да кандай унчуктум дебейсиңби? Уул кызымды ажалдан талашкандай зарлап какшап айттым. Айтчу жердин баарына кайрылдым. Эсиңде го, баягы 30-жылы жан айласын таба албай, эски оорунун кайра кармашында жатып калбадым беле. Ошондо сен да бар элең. Карабековдун кароосунан кийин Ташкентке көргөзүш керек дегенде Жээнбаев байкуш сени калтырып өзү кошулбады беле. Карабеков кандай айла кылбады? Көрсө ал мыкты врач экен. Өзү ушул жерден Ташкентке дейре жанымда болду. Дарыларын берип, жолду ката Турдубүбүнүн көңүлүн көтөрүп, өзүм дайындаймын, жакшы болгончо жанында болом деп барды. Туканды балдар менен бол десе ыйлаганын билесиң. Касым аякта, мен биякта каламбы? Бир нерсе болсо сөзүн укпай, өз колу менен узатпай, кара түндө кашайып жүргүм келбейт деп кошулбады беле. Сыдык, эмнесин айтасың? Адам ит жандуу дегени чын экен. Туура айтасың. Ооба, ошондой экен. Азыр тагдырдын айласын таппай жүрөм. Оору дегенди унуттум. Ооруганга да убакыт шарт керек турбайбы? Убакыт жок. Мунун эсеси бир күнү чыгабы деп чочулайм. Кудай сактасын, Касыке. Оору адамды коргулат. Тагдырдын оорусу андан жаман экен. Жана айтпадымбы акыбалымды? Туканың менин эмне болуп жүргөнүмдү толук билбейт. Азап тартып, арылбас арманга калсам мен калайын. Тозогун өзүм жалгыз тосоюн. Жазасын да жалтанбастан алайын деп калдым. Тукан сурайт, көргөн билгенин укканын тактайт. Көрө албастык. Чындык мен тарапта. Асылып чарчаганда басылат да деп коем. Ал бир чети ушуга ишенет. Өткөндө Осмонкул Алиевин 2-3 жолу айтты. Ой, Касым, тигил уртокмок макалаларга жооп жазып койсоң боло. Сени тим эле абыке көбөш кылып салышты го, дейт. Анан мен айттым. Сыдык, Манас бар жерде абыке көбөш да болот да. Ошон үчүн Манас атабызды Айкөл Манас дейбиз, дедим. Десем күлөт. Анан жаман көндүрүп жатабыз. Алардын максаты саясат эмес, башка да. Билесиңби, дейт. Билем, ошондуктан унчукпай жүрөм. Тарых калыстыгына койдум деп айтсам чечилип сүйлөшкөн. Анан менин жооп берем деп анча жулунбаганымды жек көрүп калган. Эмне үчүн? Аалынын Ленин тууралуу жыйнагы жарык көргөндө мен агартуу эл комиссары эмес белем. Менден силер рецензиядан өткөрдүңөрбү деп сурашты. Мен жок дедим. Эмне үчүн андай дешкенинен анын болгон тарыхын айтып бердим. Кимдер чыгарганын, кимди эмилгечи болгонун түшүндүрдүм. Анан мен рецензия жаздым. Комиссия карап туура деп таап, пайдалануудан алынсын деген чечимин берди. Анткени мен ошондой сунуш киргизген болчумун. Мукамбет Дөгдүров гезитке рецензия жазды. Анан иш кызыды да калды. Мукамбеттин аалынын оң колу болуп кетти го. Боло берсин. Тоюна 2 макала жетелип келди. Асына түшкөн ошо да. Мен бирди алып бардым. Өзүң жөнүндөгү менен сеники да 2 болду. Эми анын жөнү башка. Кандайча башка? Мындай. Партиянын адабият жөнүндөгү токтомдорунда эски убактагы чыгармаларга этият мамиле жасалышы айтылган. Аны иргеп, талдап элге жеткирүү милдети коюлган. Ошондой иш-чаралар менен бирге баягы Ак жол, Көмөк, Жаш кайрат, Жаңы өрүш өңдүү, сен экөөбүз канат күүлөгөн гезет журналдарда тап душмандарынын талабында иш жүргүзгөн басма сөз катары атайын токтом менен жабылбадыбы? Ооба, ошол туура болгон жок. Эми биз антип айткан менен бийлик өкүмүн өзгөртө албайт экенбиз да. Ошолорго жарыяланган көркөм чыгармалар байманап максатын жактаган, эски заманды көксөгөн идеяда болгон дебедиби? Айрымдары аталды. Башканы кой, бул эле биз менен муңдаш болгон Макжан менен Ильяс Дулдул не болду? Сурак беришпедиби? Макжан болсо 1929-жылдан бери камакта.
Горкийдин өзүнө кайрылып жатыптыр деген сөз уктум. Казактардан камалганы көп экен. Угушума караганда муну Сталиндин өзү контролду калыптыр. Биердегини болсо көрүп жатасың. Абал оор. Иш жаман. Көрмөк түгүл суралып жатпаймынбы? Ушул кырдаалдан улам мурдагы гезит журналдарды таануу саясий ката болду да калды. Андайларга чыккан чыгармалар да шектүү саналды. Токчоро Жолдошев сен экөөбүздү баш кылып, Кыргыздын туңгуч акын жазуучулары деп далайыбызды айтты эле. Мыкты макалада жазды. Эмне дешти? Көрктүү адабиятыбыз менен акындарыбыз дегенин айтып жатасыңбы? Ооба, ошону. Бүт баары сүйлөшүлгөндөй болуп, 1927 жылга дал келгенин карасаң, анысы аз келген мен дагы Кыргызстандагы улут басма сөзүнүн өсүшү жана тарыхы деп ошол жылы макала жазыптырмын. Анан эле Кыргыздын биринчи акыны, жазуучусу, журналисти Айтор дагы башкалары ким деп байчыл жазуучулардан пролетариат идеологиясында орун жок деп чыгышпадыбы? Сенин эскичилдигиң да ушул. Биз иштеген, биз жазган гезит журнал социализмге душман болуп, ал басма сөз органдары тапкатары тамыры суурулуп, тукуму жоготулуп жаткандан кийин эмнени талашабыз? Иш тескери кетпедиби? Ошол гезит журналдарда иштедиң беле? Иштесең тап душманына кызмат кылгансың. Ыр аңгеме жаздың беле? Жазсаң эскини көксөгөн калемгерсиң. Түшүндүңбү? Анан жазгам, иштегем, ийримдерге катышкам, тигил менен бир жүргөмдө эмне болор экенсиң? Желкеңден сүйрөп жетелип барат да, башыңдан ылдый ысык сорпо куюп, сүйлө дейт. Ушундай акыбал менен кантип анан биринчи болом? Мен тигинден мурун жазгам дейсиң. Биринчи болгондор боло берсин. Түшүндүм. Саясатыңда кызык нерсе турбайбы? Өң карама өпкөчүл, аягы суюк аялдай экен. Антип айтпа. Антпеймдечи дегенкиси да. Ошондой болсо кантели. Экөө тең унчукпай калышты. Касым көзүнүн кыйыгы менен Сыдыкты карады. Папиросун дембе-дем соруп, жер караган калыбында шашпай басып баратат. Балким алгачкы прозачы, биринчи журналист, чыгармаларын башка тектеш тилдерде жазган жана жарыяланган туңгуч калемгер деген жанга жагым аталыштардан чын эле айрылып жатамбы? Алардын баары жарабай, эч ким окубай калабы? Жарык көргөн китептерим төртөө болуп калды эле. Эми аларды касымырлар жыйнагындай ит таламай калышабы? Саясатка жат чыгармалар дешеби? Кантип? Бүт баардыгы жаңы заман турмушуна арналган. Аны китептеримдин аталыштары деле айтып турбайбы? Теңдик жолунда, эрксиз күндөрдө, эрик таңында, аңгемелерим да, повесттерим да саясатка каршы эмес эле. Төрага Зейнеп китебим драмалык чыгарма, пьесам деле коюлду. Ырларды мейли, милдетим деген бар экен. Болуптур, жок, болбойт дешсе ошондой сөздөрдү, тексттерди оңдошубуз керек. Чыгарманы толук баалабаса болобу? Бир-эки сөз же сүйлөм саптар экен деп аны отко жагып салган жарабайт. Ушуну айтпай жатышат да, ушуну билбей, түшүнбөй жатышат да, деп ойлонуп бараткандыр. Мүмкүн ал эркин тоого кайдан аалынын ырын таап чыгардым эле. Ак жол гезитинде жата берсе болмок. Окуган жаштардан чыгаралы. Жаштын тилеги, максаты биринчи санга чыгып калсын. Символичный болсун деп какшап жибербедимби? Мына сага символичный болду да калды. Мына сага символичный биринчи. Эркин тоого деген ырыңды деле ушул биринчи санга кошо бер деп Ишенаалы Арабаев ажы асылып туруп алганда гезитти билбейт экенсиңер. Силер жазган баш макала кетип жатпайбы? Жетет ошол. Материалдар бирин-бири кайталабаш керек деп Молдокени ошондо томсортуп койдум эле. Мейли деп өзүмдүкүн деле жарыялай бергенде биринчинин экинчиси болмок окшойм деп өзүнө өзү өкүнүп, анан ал адатынча ошол өкүнүчүнө тамаша аралаштырып, өзүнчө жыргап бараткандыр. Айтор эмнеси болсо да ойлоно турган иш эле. Баяалынын Касымалысы кандай? Ал дагы байчыл болбоду беле? Кандай болот эле? Деди Касым кайдыгер гана. Көлөкөсүнөн корккондордун бири болуп, бизге окшоп күнүн санап жүрөт да. Ажарында эмне айып? Аны дагы иш айта коюп жатышпайбы? Ага чейин көмөк тилчиге чыгармалары чыкканы кошул ташыл болуп жатат го. Болбосо ажарына бекер асылышат. Көңүлү сус, маанайы пас. Өзү да сак эмеспи? Баягыдай болбой калган, кармашта бышып көрбөгөн да. Ошондой эмеспи?
Көлөкөсүнөн корккондордун бири болмок түгүл, ошол көлөкөсүнөн корккондордун көлөкөсүнөн коркуп бүткөн го. Байсерке Калпаков жоголо турган эмес. Жусупту тиги балкаң башынан байлап алган го. Китебине баш сөз жазып бергенине караганда. Узакбайга тийише албас. Узакеңе да сөз тийди. Мени менен окуу китебин жазышмакта. Билим бар анда. Өзүм чакырдым эле, азыр мен эле эмес, мени менен чогуу иштегендер да, шакирт болгондор да шектүү адамдар катары каралып калды. Аалыкең деле жаман эмес эле, айткандан кайтпас болуп алыптыр. Бул жаман мүнөз. Жаманбы, жакшыбы, аныкы азыр туура болуп жатпайбы? Жазуучулар союзун негиздеп жатышат. Ошону шайлайбыз деп жүрүшкөндөй. Шайланат. Ташкент да колдойт. Иштесин, иштеген киши жаңылып жазат, анан такшалат. Саясий көз карашы бар. Жогоркулардын ишенимине кирип алды. Жазуучуларга жетекчи болот. А биз эмне? Байманап жазуучуларыбыз да. Ошондой болду. Болбосо да болду. Аалынын чыгармачылыгынын 10 жылдыгын бекер белгилеп жатышат дейсиңби? Биринчи жазуучу катары Октябрдын келген кезинен мурун Курманбек эпосунан үзүндү чыгарган деп 1923 жылга тууралап жатышат го. Ал деген Чолпон журналына чыкпады беле? Чыкса эмне экен? Чыккан. Биринчиден ал өзүнүн чыгармасы эмес, элдики. Экинчиден ал жарыяланган журнал деле жок кылынбады беле? Аны башкаларга айт, Сыдык. Болду. Эмнеге болду? Биринчи болгусу келсе болсунчу деги ошолор. Мен деги эле биринчи болмок түгүл, 24-жылдан аркы жагын эстегим келбей калды. Мен ошон үчүн аалыны алгачкы акын деп куттуктоо жаздым. Мен атак даңк түгөнгөн кезде төрөлөм. Койчу. Ошондой. Азыр төрөлө элекмин. Эми эмне кыласың? Бир аз мезгил иштеп эс алам. Ызы-чуудан арылсам, анан чындыкты башка жактан издеймин. Горкийге кат жазсамбы деп турам. Бул жакты көрөм. Тынчыса, анан тынчыбайт го. Жанагы кеч бешимдеги ала көлөкөдөй болгон Тойчунов дегениң а дүйнө кетип эле жан калбаса, турмуш тузагы тартылган бойдон турат го. Ошону айтсаң. Сөздүктөгү саясий ката сөздүн баары меники болуп, аныкы таза болгону кызык. Мен ката дегендерин мойнума алдым. Бул ишке жан айтпадымбы? Арга жоктун айынан бардым. Комиссия түзгүлө, кайра карагыла, оңдо дегендерин оңдоюн, кеңеш бергиле, башкаларды айтышсын деген талапты коюп жатам. Партиянын чечимине каршы чыгабызбы дешет. Ал туура, бирок ошол чечимдин алдында маселенин түшүнгөндөрдөн комиссия түзүлсө болмок да. Дагы изденип көрөм. Өз чындыгыма өзүм жетпесем, ким жетмек эле? Чындык жетим калганда мончоктоп аккан көз жашын ким арчымак? Мен өлгөн соң менин эмгегиме ким күйөт? Көзүмдүн тирүүсүндө болгону бул ысык жан бир күн чыккан соң эмгегим тургай өзүмдү эстээр адам табылабы? Кой, антпе. Өлүмдү ойлогон жаман. Ойлойт экенсиң да. Бүт өмүрүң сая кетип жатса, элге дегениңди элге ылгап иргеп берели десең да болушпаса. Изден, Касыке. Изденгениң туура. Ошентейин. Күйүп элекмин, күйүп жатам. Анан эч ылаажы болбосо кубарчадай чатырап күйүп бүтүп, көңүл сууйт да. Ошол бойдон өмүр өчөр. Мен ошон үчүн баардыгына барып жатам. Көрдүң го, ошол аалынын 10 жылдыгына байланышкан санда гезиттин редактору Калим Рахматуллин эмне кылганын? Менин куттуктоомо да кол тийгизип жибериптир. Кыргыздын биринчи акыны дегенди кошуп коюшуптур. Алгачкы пролетариат акыны дегем. Анысы аз келгенсип, ошол санга аалы адеп ырдаганда деген көлөмдүү макаласын басып, менин рецензиямды козгоп, анысы аз келгенсип, менин пикиримди эми эсине келгенсип, контрреволюциялык деп көрсөтүптүр. Баары бүтүп, эми менин рецензияларым, андагы козголбой калган контрреволюциялык ойлорум калыптыр. Тынч койбой жатышат. Ленин тууралууну кайрадан көтөрө чалып мактап, кожодой колдоп отурат. Буларды мактасаң да балекетке каласың. Илгери бирөө айткан экен. Дагы күйгөн неме го? Арба дедим, балеге калдым деп. Ансыңары куттуктайм деп кайрадан куйругумду Калим редакторго толготуп отурам. Тынчытпайт булар. Салам айтсаң эле кысыр калган кир байталдай киргиштеп турушат. Өздөрү билсин. Ошолордун жазганын чукуган киши жок. Дөгдүровду кылтактап алып кетишти. Чукуса чыгат эле, таза киши табылбайт дечи, иштегендин кемчили болот. Мен антпейин дедим, Сыдык. Жанагы максатты аркалаймын. Буга чейин деле негизинен ошенттим.
болгону Аалынын жыйнагына экинчи рет рецензия жазбасам болмок экен. Баары бир менден көрмөктечи. Бирок аны да автордун көшөргөн талабынан улам. Менин китебимди, болгондо да Ленин жөнүндөгү ырларды чыгарбай койгон деп обкомго кайрылгандан кийин кызмат милдетим боюнча жазбадымбы? Болбосо анын жанына да жоломок эмесмин. Мына көкүрөгүмө жазып жүрөм. Чогулуш, жыйын, конференция, пленум, бюро дегендерде менин атым аталат. Улутчулдукка, буржуазиялык идеологияга, феодализм саясатына берилген дейт. Токонбаев эле мен жөнүндө былтыртан бери канча макала жазбады. Академия кечеси тууралуу ошо жазды. Жазсын. Саясатка буруп, бузук идея издебей жазса болбойбу? Жок, сөзсүз саясий ката табат да турат. Пьесам коюлганда көлөмдүү 2 макаласы чыктыбы? Чыкты. Академия кечеси бюрого талкууланып, сахнадан алындыбы? Алынды. 29 мартта болгон бюронун ишин Кызыл Кыргызстанга жаздырды. Өзү болсо эртелеп тыянак чыгарып, жазуучулардын пикири дегенди бетке кармап, ошол эле Кызыл Кыргызстанга 6 мартта Академия кечесинин тыянагы деп макала жазган. Арадан 2 күн өткөндө Кыр Аптын конференциясындагы докладын дагы бастырды. Дагынкысы дагы бар. Эми бүттү десем бюродо ого бетер оолугуп сүйлөдү. Кудай жалгап Аалы Токонбай уулунун Балканын бюродогу сүйлөгөн сөзү деп гезит бетине азырынча чыга элек. Дагы чыгат дечи макала. Мен аны жаздырбай коймок белем. Качан айласы кеткенде өзүмдү өзүм сындаган макалама тийишер. Касымдын каты же Касымдын катасынын мойнуна алды деген тема коет да бир күнү макала жазат. Анысы Кызыл Кыргызстанга чыгат. Экөө тең күлдү. Бул жаатташуу жан алгычтын жан дилине айланып калган эле. Басыла турган түрү жок болчу. Басылыш үчүн бир тарап эмес, 2 тарап тең туусун жыгып, эшигин ачып, ортого элчи салдырбай, жанына калыс алдырбай жарашыш керек эле. Андай болчу да эмес. Болбойт го. Аалынын ордунда менин ордумда Аалы болсо мен деле ушинтмек белем, ким билет. Ар ким өз пикирин оң көрөт деп ойлоду. Сыдык менен Касым каш карайып, көз байланганга чейин көчөдө жүрүштү. Ортодогу бир кездеги анча-мынча капачылык, туура эмес түшүнүшпөгөндүк өткөн иш болуп калса да, аны эскеришпеди. Көңүлү жакын, мамилеси ысык достор көңүлү агарып, дили тазарып, ичтегинин бүт баарын ортого салып сүйлөштү. Айтор булардын бугу чыкты. Сыдык Оштон келгенден бери минтип сүйлөшө элек эле.